Ассаламу алейкум, достор. Кайрадан күзгүдөгү мен долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Бала кезде күзгүнү карап, күзгүдөн ким сулуу деп сулуулукту эле сурай турган болсок, убакыт өтүп чоңоюп көрсө, күзгүнү карап дагы башка дагы суроолорду берсе болот экенин түшүнүп калды окшойт. Мисалы, мен киммин деген. Дал ушул суроону биз бүгүн берели деп, жан дүйнөсүнүн күзгүсүнө баш багалы деп, дагы бир программабызды баштап отурабыз. Күзгүдөгү мен долбоорунун бүгүнкү чыгарылышынын коногу Кыргыздын атактуу кыздарынын бири Назира Айтбекова бүгүнүздө конокто. Назиже, саламатсызбы? Кандайсыңар? Баары сонун биз тарапта, сизде? Жакшы го? Эмнеге го? Гонун аркасында эмне бар? Жайдары го чиркин. Болду анда. Жай мезгилинин соңку күндөрүндөгү жайдары эфирге анда кош келиңиздер дейли. Назиже, сиздин бүгүн момундай кийимкелериңизди билгенде мен дагы шорта, футболка кийип келет элем да. Бүгүн ишенесиңби мындай? Толтура көйнөктөрүм карап отуруп, эмнегедир колум ушуга тартылды. Сен мени ушундай көргүң келген окшойт. Демек, маселе менде эмес, маселе сенде эмеспи? Ооба, мындай, сен мени кандай көргүң келсе, жан дүйнөмдү кандай ачкың келсе, ошондой келдим. Балким сырткы эле жылаңачтык эмес, бүгүн ички дагы жылаңачтык болуп калабы бейим дегерди. Негизи биздин долбоордун максаты ошол. Назиже, күнүмдүк жанагы тиричиликтин деңгээлиндеги майда чүйдө нерселерден бир аз оолактап, бийик дейли, терең дейли деген ой максатта атайын бир нече суроолордун топтомун камдап койдук сизге. Эми дайыма суроо берип жүргөн адамга суроо бериш биз үчүн деле оңойго турган жок. Бирок дайыма өзүнүн суроолоруна керектүү жоопту ала алган адам катары сиз бизге керектүү жоопту бересиз деп ишенип атам. Мен дайыма маектеримде ачыкмын. Эч качан жашырынып, калпайтып же деген нерселер болгон эмес. Кандай болсом ошондой сыртым менен ичим бирдей жылаңач дегендей. Анда эмесе, биз камдаган суроолордун парады. Назижем ачыкмын, баарын жашырбайм, эч нерсе деди. Демек, алдыда баары кызык болот. Биз менен болуңуздар. Соода сатык үчүн жаңы тиркеме издеп жаттыңыз беле? Анда биз сиздин кыялыңызды орындаттык. Selva бул уникалдуу сервис. Сиздин товар жана кызматыңызды бир баскыч менен таанып билишет. Эми соода сатык жүргүзүү алдаганча оңой. Selva мобилдик тиркемесин жүктөңүз дагы. Жарнамаларды толугу менен акысыз жана чексиз жайгаштырыңыз. Бизнесиңизди алга жылдырууну азыртан баштаңыз. Чынында эле тиркеме сиз каалагандай болду. Selva кол алдыңда болгондо баары ыңгайлуу. Назиреже, күзгүнү караганда бул сырттагы эле күзгү эмес, өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө дагы баш баккан кезде кандай Назираны көрөсүз? Назира деген ким өзү? Күзгүнү караганда тентек Назира. Негизи экранда, интернетте ал дайыма ачык, шайдоот жүргөн Назира. Бирок ичи дайым терең. Сыртында толкун боло берет, бирок ичи дайым бир орчундуу нерсени ойлонот. Сен айтасың го, Назиреже дайым эле ойлоп жүрөсүз го депчи. Ошол чынында эле мээмде анализдер токтобой жүрөт. Эмнеге мындай, эмнеге тигиндей, тереңдикти көбүрөөк сүйөм. Эмнегедир көбү сурайт, эмнеге ошол тереңдикти сыртка чыгарбайсың деп. Сырткы кээде ойлойм, ушул жеңил желпи каткырып жүргөн Назира мага жашоону жеңилдеттирет окшойт да. Анткени ошол каткырыгым менен, ошол күлкүм менен, ошол тентектигим менен, оңой жолго салуу менен ички бир тереңдикти, оордукту балким ошентип жеңет чыгармын. Мындай деген сөз бар да, Назиже. Кандай болсоң, ошондой бол, же көрүнгөнүңдөй бол деген. Азыр сиз айтып атасыз, ичиңизди башкача айтып атасыз, сыртыңызды башкача айтып атасыз. Негизи адам ичинде кандай болсо,
сырты ошондой болот, сыртка ошол нерсе чыгат деп коет да. Ошондо сиздин бул сырткы биз көрүп аткан тентек Назира бул образбы? Ар бир адам, Аскат, ар бир адам бир өзүн коргой турчу чел кабык кийип алат экен. Бул биз атайын ушуну кийип алалычы деп ойлонбойт экенбиз, автоматтык түрдө экен. Кээ бир адамдарды көрөм, сырткы чел кабыгы аябай катуу, ушундай серт адам көрүнөт. Бирок жан дүйнөсү ушундай баладай, таарынчак, жеңил адамдарды байкайсың. Ал ошол ичиндеги баласын, баарыбыздын ичибизде бала жашайт. Ошол балабызды, ошол аруулугубузду сырткы катуу соккудан коргойт окшойбуз. Муну мен мындай атайын жасап атам деп да айта албайсың да. Автоматтык түрдө ошондой кыймылдай бересиң, ошондой жүрө бересиң. Анан бул психологияны изилдей баштаганда, тереңине киргенде, менин күлкүмдүн артында ушундай нерселер жаткан экен. Мен өзүмдү ошентип күлүп, каткырып, коргоп аткан экенмин деген ойлор кийин чыгат. Аңдабаган адамга аңдалбагандай сезим туюлат. Бирок мунун бир чети жакшы жери мындай. Сыртыңда башкача образ менен көргөн адамдар шкатулканы ачкан сыңары ичиндеги жакшы бир алтындарды, бир сон нерселерди көргөндө мындай көөнү ачылатышат да. Сен башкача кыз деп ойлоп жүрсөм, аябай сонун кыз турбайсыңбы деген нерсе келип чыгат да. Кээде сыртыңан сен жакшы болот экен деп ойлоп жүргөм, начар жигит турбайсың деген сөздөрдү угуп калгам да. Анан ошон үчүн сыртымдагы мындай бейжай кыймылым, сыртымдагы тентектигим чочутпайт да, мындай жагат мага ошол нерсем. Бирок ичимди көргөн киши башкача тааныйт да. Балким бул подсознание, акыл, аң сезимдин кылып аткан ишидир да. Сени коруш үчүн. Баш ийбейт. Биздин дайыма эле сознаниябыз, анан подсознаниябыз бар да. Сознательно башкача жүргөнүбүз менен подсознание бизди баары бир ички туюм, ички аң сезим баарыбызды башкарат. Миң аракет кылып ошол ички токтоолугуңду сыртка чыгарайын десең дагы чыгара албаган учур болот. Бул убакытка, адамдарга жараша чыгат окшойт да. Мисалы үчүн олуттуу адамдардын арасында жүргөндө жындылак боло албайсың. Автоматтык түрдө олуттуулугун көрсөтөсүң. Муну мен сурагам психологдон. Ичиңде башка Назиралар жашай берет да, улам бири чыга берет да, улам бир адам менен. Бул эмнеден улам? Мен мындай көп жүздүүлүкпү, бул эки жүздүүлүкпү, бул эмнеге андай деп сураганда психолог айткан. Бул нормалдуу көрүнүш. Анткени энең менен отурганда сенин балаң чыгат деп. Балаң кадимкидей эркелейт энеңе. Анан чоочун бир адамга менен отурганда ошол сенин взрослыйың чыгат. Аны менен кадимкидей тең тайлаш сүйлөшкүң келет. Кээ бир эркектин жанында менин кичинекей кызым ойгонот. Аны эркелей баштайм. Аны бир ага кылып алам же ата кылып алам. Кээ бир эркектин жанында мен аялдыгым ойгонот. Агатым эле аял болом, суйкаям, өзүмдүн баардык бир аялдык сон нерселердин баарын чачыратам дегендей. Кылыктанасың, ооба. Кээ бир эркектин алдында энелигиң ойгоно баштайт, анан камкордугуң жүргүзө баштайсың да. Жылуу кийиндиңби, тамак ичип алдыңбы деген нерсе ойгоно баштайт да. Ошон үчүн ар бир адамда бул нерсе жашайт экен, жана бул нормалдуу көрүнүш экен. Демек, Назиже, адамды
кайсы жагынан ача алсаң, кайсы жагынан ойгото алсаң, ал сага ошол жүзү менен бурулат экен да. Ооба. Туурабы? Кээ ажан аялды ойгото алат десеңер дээрди. Көбүнчө биз жинди катындарды ойгото алатабыз Жинди да. катындардычы. Назира, сиздин жашооңузду негизи эле Назира Айтбекованы мындай мурда анан кийин деп экиге бөлө турган болсок, ошол нерсе кайсы окуядан кийин, кандай жагдайдан кийин ушундай бир чоң өзгөрүүлөргө, жан дүйнөдөгү төңкөрүштөргө алып келди? Мисалы, Назира Айтбекованы мен көптөн бери билем. Теле алып баруучу катары билчүбүз да. Андан кийин эле такыр башка жагынан көрдүк го. Башкача бир ачылдыңыз да, мондай бир клеткадан чыгарып ийгендей эле болду да. Ошондой өзгөрүү, ошондой трансформация эмнеден улам келди сизге? Назиранын этаптары бар. Мисал үчүн 4-класска чейинки Назира бул жүдөгөн Назира. Бул жанагы неме бар эле го? Гадкий утенок деген мультфильм көрчү элек кичинекей кезибизде. Ошол гадкий утенок болчу. 4-класска чейин. Ал дайыма классташтарымдан тел окчу, жеме жейчү, эки алып келүүчү, өзүнө өзү ишенбеген, ыйлак, коркок Назира болчу. Анан 4-класста ата-энем ажырашты. Андан кийин балким Назира жоопкерчиликти алууну туйдубу, өзүнө өзү бекем тургусу келдиби, же эмнеден улам билбейм, бир трансформация болду. Анан 4-класстан баштап Назира жалаң бешке окуй баштады, актёрдук чеберчилиги ойгоно баштады. Такыр тентек Назира, көп сүйлөгөн тентек Назира ойгонду. Андан кийин ошол тентек Назира, амбициясы күч Назира ушул мектепти багындырам деди, ушул балыкчыны багындырам деди, анан Бишкекти багындырам деди, чыгып анан Кыргызстанды багындырам деди. Улам амбициясы тою болгон, бир улам ачка болгон, мен дүйнөнү багындырам деген Назира ойгонду. Анан күйөөгө тийгенден кийин Назира ана такыр башка Назира болду. Ал бала төрөдү, энелиги ойгонду. Мен ушунчалык мээримдүү эне болуп, жан дүйнөмдү тим эле садага чапкан эне болорумдан такыр элестеткен эмесмин. Анткени жалгыз чоңойгон кызмын да. Кенеди балдарды жек көрөт элем, жээрит элем. Назира келатат деп коркутушар эле туугандар. Балдар Назира келатат дегенде токтоп калат эле ыйлап аткан жеринен. Ушундай элем да. Анан бул Назира такыр Назира өңүттө болду. Анан ал Назира жүрүп отуруп, ажырашкандан кийин такыр Назира, башка Назира болду. Ал жоопкерчиликтүү Назира болду. Ал өзүм бутума өзүм турам, башка эч кимге ишене албайт экенмин, өзүмө гана өзүм ишенишим керек экен, башкага таянбашым керек экен, арабаны өзүм сүйрөйм деген Назира болду, күчтүү Назира болду. Ал Назира эч кимден тайманбаган Назира болду. Бардык нерсесин, болгон эрежелердин баарын чайнагысы келген, ыргыткан, кийимине чейин чечип ыргыткан Назира болду. Назира башка Назира болду. Акыркы 3 жылдагы, 1-2 жылдагы Назира такыр башка Назира. Ортодо бир момундай жарга урунган Назира тынчып, толуп, жашоонун даамын туюп, сезип, өзүн таанып, аңдап, жашоону аңдаган башка Назира ойгонду. Азыркы сен сүйлөшүп аткан Назира башка Назира. Назира, адам болуп, ошентип курчуп, ошентип тынчыш үчүн сөзсүз эле урунуп бериниш керек бекен? Же кайсы бир жашоодогу бир учурларды, этаптарды туура басып өтсө, балким ошол нерселерсиз эле адам бир мындай тунук акылга келип, жан дүйнөсү тынчып калуу мүмкүнбү? Билесиңби, адамдар жакшы айтканды түшүнбөйт экенбиз. Мисалы үчүн Кудай мынтип атайын бир
көрсөтөт экен бир нерсени, сыргатып берет экен, түшүнбөй эле далактай берет экенсиң. Анан акырын чаап көрөт экен, болбойт экен, анан ушундай көтөрүп чапкандан кийин анан ойгонот экенсиң да, апе мен каяктамын, эмне болуп атам депчи. Кээ бир акылдуу адамдар бар, жаштайынан эле жашоону аңдап жашаган, жашоону баамдап жашаган. Алар балким ошо этаптан ошентип абайлап өтсө керек да, аңдан дөңдөн аттап өтүпчү. Бирок мен жашоомдо андай болгон жок. Мен сөзсүз түрдө момтип чалынып, чулунуп көрүп, тиземди жарып, анан ушактан ушинтип өтүш керек экен деген аңдоо кийин гана келди да. Балким ошол нерселерди учурунда сизге туура кеңеш бербегендиктен, керектүү багытты көрсөтпөгөндүктөн ушундай нерсе болгон жокпу? Балким, кээде ойлойм да, мен ушундай толтура китеп окудум го. Эмне ошол китептерди учурунда аңдаган эмесмин. Бирок жазылган ошол нерсени. Баары жазылган. Анан адам өзү ошол аңга түшүп, чекесин жарып, ошол нерсени тажрыйба түрүндө көрмөйүн, теориялык жактан эч нерсе сага мындай жардам бербейт экен да. Анан мындай практика жүзүндө өткөндө, жон териң менен сезгенде, ошол камчы жонуңа жакшы илингенде, анан мынтип селт этип ойгонуп, ушу жерден туура эмес кылыптырмын, ушу жаңылыштыгым болуптур деп. Анан мен эмнени түшүндүм Аскат жашоодо? Ошол жаңылгандан коркпош керек экен. Тизеңди жаргандан, чекеңди жаргандан коркпош керек экен. Анткени ал болуп көрбөгөндөй сонун тажрыйба экен. Ошол нерседен алынган сабагың өмүр бою калат экен. Ошол сизге сабак болуп алган, чоң тажрыйба болуп алган деген жашооңуздагы эң чоң кыйынчылык эмне болду? Эң чоң кыйынчылык көп эле болду. Бул акыркы үстүнө келген нерселер мени чоңойтtu окшойт. Мисалы үчүн Суперинфонун жанагы тамаша тору биринчи балыкка менен башка чапкан нерсе болгон. Анан Алам сырларынын ызычуусу, анан ажырашуу. Үчөө мындай катар менен эми баш көтөрүп келатсам кайра чабат, эми баш көтөрүп келатсам кайра чабат. Ушул нерсе катар менен болгондо кадимкидей көзүмдөгү күлгүн айнекти чечип, жашоону реалдуу караганга, өзүм менен өзүм беттешкенге, мурун мындай жамандыгымды, минусумду айтса териккен жерим, азыр жамандыгымды, минусумду айтса, туура эмес жагымды көрсөтсө, чын эле деп мындай анализ жасаганга, жараларыман коркпогонго, жараларымды сыгып ошону айыктырганга, ар бир кыйынчылык менен беттешкенге сонун нерсе болуп калды да. Жакшы эле ошол нерселер болуптур деп ойлойм да. Ырас эле болуптур ошол нерселер. Ошол нерселер болбогондо жашоомдо мен мынчалык чоңойбойт элем, мен мынчалык туруктуу, мен мынчалык күчтүү болбойт элем деген ой эми келди. Бүгүнкү күндөгү азыркы абалыңыз, азыркы акылыңыз, жан дүйнөңүздүн азыркы абалын эске алганда, жашооңуздун мааниси эмне? Жөн эле жашоо экен. Ушунча жолдун баарын басып өтүп, көрүнгөн токмокту жеп отуруп, түшүнгөн нерсем койгун. Жөн эле жашаш керек турбайбы деген нерсеге кептелдим да. Жөн эленин аркасында эмне бар? Ар бир мүнөттү аңдоо, ар бир ирмемди сезүү, жашоонун даамын билүү, жашоонун жытын жыттоо,
ар бир сезимдин жан дүйнөңдөгү болуп аткан сезимдин баарынын өзүнүн өңү бар экен. Анын даамы бар экен, анын жыты бар экен. Биз ошол нерсени аңдабайт экенбиз, жөн эле жашайт экенбиз да, автоматтык түргө жашоого кирип алат экенбиз. Баардык нерсени автоматтык түрдө уктап жашайт экенбиз. Роботтой жашайт экенбиз. Мындай тамак жеп атканда азыр тамактын даамын сезип жеп калдым. Кудайым ай, эмне деген тамак деп, тамактын даамдуусун мынтип пайдалуусун иргеп, бул денеме канчалык деңгээлде аңдоо жүрүп атат да, пайдалуу. Кайсы адамга убакыт бөлсөм, ал адам мага эмне берип атат? Мындай ал нерсе пайдалуу мага. Биринчи орунга өзүңдү коюп калдың. Мындай өзүң менен өзүң эсептешип калдың. Мурун өзүң менен өзүң эсептешүү жок болчу да. Мага баары бир болчу. Мисалы үчүн бирөөнүн оокатын жасоо биринчи орунда болчу. Бирөөнүн кызыкчылыгын аткаруу биринчи орунда болчу. Сен ал кызыкчылыкты аткарууда убактың текке кетип атабы, сен кыйналып атасыңбы, сен акчасы жок калып атасыңбы, мага баары бир болчу. Өзүмдү тебелөө аркылуу башкалардын мындай көңүлүн алууга аракеттенчим. Неге? Анткени өзүмө өзүм болгон сүйүү жок болчу. Өзүм менен эсептешчү эмесмин, өзүмдү туйчу эмесмин, сезчү эмесмин. Башкалардын молодец Назира, сен кыйын кыстырбайсыңбы деген нерсеси менен курсагымды тойгузуп жүрүп турмун. Азыр өзүмдү өзүм тойгузуп калганда, азаматсың Назира, сен кыйын кызсың. Бүгүн ушул нерселер жасадык, биз азаматпыз. Бүгүн эртең эмнени жасайлы деген нерсе келгенде, өзүңдү өзүң сыйлап, өзүңдү өзүң таанып, өз ааламыңды тааныган сайын автоматтык түрдө башка адамдардын ааламын таануу, бүтүндөй дүйнөнү таануу, сен өзүңдү өзүң сүйүп баштаганда башкаларды сүйүү, сен өзүң менен өзүң кечиришип жашаганда автоматтык түрдө башкаларды кечирүү келет экен. Эмне үчүн башканы дүйнөнү өзгөртүүнүн кажети жок, өзүңдү өзгөрт деп айтат экен. Ошон үчүн экен. Ошол аңдоолор келгенден кийин жашоо ушундай жеңил болуп калат экен, сонун болуп калат экен, жыргал болуп калат экен, беймаралдыкта болот экен. Назира, аудиторияңыз өтө кенен бүгүнкү күндө. Ошолордун арасында эле жактап, колдоп, мактаганы бар. Анан өзүңүз айткандай, туура эмес жазып сөккөнү бар. Өзүңүз жөнүндө көбүрөөк мактоо угасызбы же сын угасызбы? Мактоо сонун нерсе. Мактоону да кабыл алганда билиш керек. Кээ бир адамдар мактоону, жакшы сөздү, сүйүүнү, бакытты кабыл ала албаганы бар. Деп жирип, жогай, жөнчү, андай эмесмин. Сен сулукесиң, сен жогай, жөн турчу деген нерселер бар да. Бирөө өлө, мен сени сүйөм деп атса, кабыл албагысы келгендер бар. Ошол эле учурда туура критика, анан туура эмес критикалар бар. Кандай гана критика болбойсун, мен ошол критикаларды окуйм, анализдейм, ал кишинин көзү менен караганга аракет кылам. Эмнеге ушундай ага ой келди деп анан өзүмдү күзгүдөн карайм. Чын эле ошентип атамбы, Назира, кандай деп ойлойсуң деп өзүм менен өзүм сүйлөшүп, туура анализ жүргүзүп, анан адат бар. Кээде ошо терс комментарий жазгандар менен кычышкан адатым бар. Атайындай немем кандай бирдемкем кармап кетет да, жаксыңбы. Анан атайын ушинтким келет. Анан адамдардын мындай деңгээлдер болот экен да. Анан Кудайым ай, мен бийик деңгээлдемин. Жүрүп аткан итке кабатыр болуп не кажет деп эле асманда жүрө бере турган болсоң, анда көп нерсе өзгөрүлбөй калат экен да. Анда сен эле мен кыйынмын деген эгоға чыгып алат экенсиң да. Анан кээде атайын ошол деңгээлдерге, ар бир деңгээлге түшүп, ар бир адамды түшүнүп, ар бир адам менен мамиле кылып, ал сүйлөгөн тилде
сүйлөп көрүп, анан ага бир нерсе жеткизип калсаң, аябай сонун нерсе экен. Мен мурун эмне эле собака лает, караван идет деген нерсе жакшы бар го. Иттер жүрөт, караван жүрөт, кервен жүрө берет дегенчи. Ошол нерсени көбүрөөк карманат элем. Азыр калып нерсени көп кармангым келбей калды. Анткени атайын ошол тил сүйлөө, сен башка тилде сүйлөп атасың да, бул башка тилде сүйлөп атат. Бири-биринин тилин табышпай атасың да, а сен анын тилинде сүйлөп, аны менен тил табышып, анын жан дүйнөсүндө бир нерсе ойготуп алсаң болот экен, үйрөнсөп алсаң болот экен. Мен ошону кармап алгандан кийин жыргап, ар бир комментарийге жооп берип, жыргап отурам да, анан кээ бир айтат, сен эмне убактың көппү, эмне эле ушакта былжырап отура бересиң дейт да. Менин күйөрмандарым, бул менин мындай жашоом, алар акча төлөйт мага, алар менен мен адаммын, алар менен мен Назира Айтбековамын. Мен ушул нерсени жакшы сезгеним үчүн сөзсүз түрдө ар бир комментарийге лайк коем, ар бир комментарийге жооп жазам, мага дайректке, мессенджерге келген каттарды окуйм, алар менен мындай мамиле түзүлөт. YouTube каналымды эмнеге жасайм? Жөн эле элдер мага лайк койсун, мен Назира Айтбекова экенди билишсин деш үчүн эмес да. Көкүрөгүнө бир үйрөнсөп калайын дейсиң, өзүң кызыктуу адамдар чакырасың да көп нерсе үйрөнөсүң, аны мени менен кошо элдер кошо үйрөнсүн дейсиң. Ушундай кызыктуу нерселер таап алгандан кийин анан мындай жөн эле эл мени таанысын, анан эл мени мактасын, анан эл мага кол чапсын деген нерседен өсүп кетет экенсиң да. Демек, бүгүн жасап аткан сиздин жумуштарыңыз бул жөн эле акча табуу, жан багуу үчүн аткарылган жумуш эмес, бул бир жашоонун бир бөлүгү, жашоо бир образыңыз, Бир маңыз катты, маани катты, өзүңдү таап алгандан кийин башка адамдарга дагы жол көргөзүү сонун нерсе экен да. Мен өзүмдү момуп таап албадымбы? Көрсөчү, момундай экен да деген нерсечи. Мындай эл менен бөлүшкөндө эл кадимкидей ойгонот, деп мындай аңдаган ойгонуу келгенде, кадимкидей адамдар ойгоно баштаганда Кыргызстан өнүгө баштайт экен да. Анан мурун саясатка кийлигишип эле былжырай берчү элем. Эмнеге ушундай саясатчылар келет, эмнеге көрсө ал болбогон кеп экен да. Жөн эле убакыт, энергия коротуп экен. Сен ар бир адам менен иштей баштаганда, адамдар өзүнөн өзү ойгоно баштаганда, туура адамдар бийликке келип Кыргызстан өнүгө баштайт экен. Мен көрсө жалбырагын эле саргайып калыптыр да эле, жалбырагын эле урушуп бериптирин да, көрсө тамырына кириш болчу экен да. Азыркы тажрыйбаңызга таянып айтсаңыз да, адамдагы эң башкы адамдык сапат эмне экен? Адамдык бул ушул эле башкы сапат экен деп айта албайсың, ал сапаттар көп. Мисалы, өзүңдү өзүң тааныганда бир калыстык пайда болот экен, адамгерчилик пайда болот экен, эмоционалдык интеллект деп коет го. Ошол пайда болот экен. Азыр элдин баары эмоционалдык интеллект боюнча ар кандай нерселерди үйрөтүп, анан мындай жашаш керек болуп атат да. Кадимкидей эмпатия пайда болот экен. Адамды тилин түшүнө баштаганда, дилин түшүнө баштайт экенсиң, көкүрөгүн түшүнө баштайт экенсиң. Анан ал нерселерди түшүнө баштаганда сен адамдарга акарат келтирбейт экенсиң, адамдарга жамандык жасабайт экенсиң, башкаларды булгабайт экенсиң, чөйрөңдү булгабайт экенсиң. демек, ушунун баарын бир сөз менен айта турган болсок, ким кандай болсо, аны ошондой кабыл алуу десек болот. Адам өзүн өзү кабыл алса, кандай болсо, өзүн өзү кечире алса, сүйө алса, өзүнө болгон таарынычы жазылса, ошондо башка адамда автоматтык түрдө дүйнө кооз болот экен. Баардык нерсе кооздук бияктан келет экен да. Кээ бир адамдар болот экен өзүн өзү кечире албагандар. Ошон үчүн бүт адамдарга таарынат экен. Бүт адамдарга кек сактайт экен. Анткени өзү менен өзү табыша албай атат да.
кичинекей ичиндеги мени ыйлап атат да таарынып, сен мени карабай койдуң депчи. И ошонусу менен кандай тилде сүйлөсөм, ошол башкача экен да. Азиреже, бизде азыр эмне көп? Мотиватор, коуч, психолог, парапсихолог түрү менен көп. Бардыгы ушун сөздү айтышат да, кечиримдүү болуш керек, кечириш керек, кандай болсо кабыл алыш керек. Бул деген сөз колуңа күрөктү берип, анан кайсыл жерди казыш керек экенин айтпайт да. Ушу сыяктуу да, салыштырып айтканда. Сиз практик катары айтсаңыз да, сиз ушул кечире билгенди, өзүн тааныганды, анан башкаларды кандай болсо ошондой кабыл алууну эмнеден баштадыңыз жана ошол этап кандай баскычтардан өттү? Мындай да, биз башкалардан издей берет экенбиз да. Жөн эле оңой экен. Көзүңдү жумасың. Жумдук. Көзүңдү жумуп, көкүрөгүңдү тыңшайсың. Тыңшасаң, кадимкидей өзүң менен өзүң сүйлөшсөң, айбай сонун жооптор чыгат. Мен алыс тетиге Темировкага баргыча, Тайларыма баргыча жалгыз машинада отуруп алып, музыка да койбойм, китеп да койбойм, анан өзүм менен өзүм кадимкидей сүйлөшсөм, укмуш суроолорума жооптор келет. Ушундай турбайбы деген нерселер келет. Эмне үчүн жүрөгүңдү ук дей беребиз? Сен деген бүт немебизди, оюбузду, кулагыбызды, жүрөгүбүздү сырткы жакта фокуста болгон үчүн, өзүбүзгө убакыт жетпей аткан үчүн, биз болгон бакытты болгон сырттан издеп, бакыт деген бияка катылуу экен да. Ушундай бир икая бар эле, эсимден чыгып калды. Бакытты адамдар сыяктан сырттан издеп, башка адамдардан издейт, бирөө баласынан издейт, бирөө атасынан издейт, бирөө күйөөсүнөн издейт, бирөө аялынан издейт. Сен мага бакыт берген жоксуң, сен мени бактылуу кылган жоксуң деп ыйлай беребиз. Башкаларга доoma тарта беребиз. Ата, сен мага сүйүү берген жоксуң дейбиз, апа, сен мага сүйүү берген жоксуң дейбиз. Бардыгы жоопкерчилик сыртка оодаруу менен, мамлекетке оодаруу менен биз такыр бакыт таба албайт экенбиз. Болгон фокус, болгон көңүл, болгон аң сезим бардыгыбыз боякка топтолуп, өзүң менен өзүң калганда, өз дүйнөңө, бардык нерсе өз дүйнөңө киргенде, анан тынчтанууну ошактан табат экенсиң. Ошол тынчтыкка жетүү үчүн, ошол фокусту кармаш үчүн, билбейм, бүгүнкү күндө дүйнөлүк практикада абдан көп көнүгүүлөр бар. Ошол эле кара чекит тиктөө деген бар, дем алуу көнүгүүлөр бар, практикалары, медитациянын түрлөрү бар, туурабы? Сиз ошондой ыктымалардын бирөөсүн практикада колдонуп көрдүңүзбү? Жок, мен коронавирус учуру болуп калды. Үйдө отуруп калдым. Анан психология менен алектене бердим. А психология илими сен жан дүйнөңдү окуткан илим да. Анан ошентип анан улам өзүңө суроо берип, улам каза берип, өзүмдү каза берип, анан алтын таба алат экенсиң да. Ошондо мындай туңгуюкта сырт менен мамиле болбой калганда, сырт менен эме болгондо, ошон үчүн сүкүт деле сонун. Кээ бирөөлөр илгери ата бабаларыбыз 40 күнгө сүкүткө кирип кетчү эле го. Сонун нерселер таап чыгат эле го. Ошол абдан сонун эреже да. Эми атайын сүкүткө отуруп, атайын ошол көнүгүүлөр жасаган жокмун. Жашоо ошол нукка өзүнөн өзү түрттү, ошол нукка алып келди да. Демек, адам жөн эле өз жолу менен жашай берсе, ага керектүү нерсени тагдыр, Кудай Тааламдын буйругу менен өзү келет деген нерсени айткыңыз келип атабы? Мисалы үчүн, мен жана тынчтыкка жетишим керек деп азыр бир адам отуруп алып сүкүткө отурса болбой калышы мүмкүнбү? Себеби дегенде анын жашоосунда ал учур келе элек да. Ар бири тууралуу айта албайм да. Ар бир адамдын аңдоосу, аң сезими,
жашоого канчалык деңгээлде бышты быша элеги, ал ойгондубу ойгоно элекпи, терең уйкудабы, аны айтыш кыйын. Ар бир адамга бир эле формула туура келет деген нерсе жок. Бакыттын бир эле формуласы баарына төп келбейт, бир эле көйнөк баарыбызга чак келбейт. Ар бир адамдын жолу башка экен да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн жолун өз ара өзүнүн жолу менен изденип атат да. Анан жок келесо андай эмес да, мындай меники туура дей берген дагы болбойт экен. Мен ушундай жол менен ойгондум. Балким сен башка жол менен ойгонот чыгарсың. Бул байке башка жол менен ойгонот чыгар. Ошон үчүн бардык нерсе төп келбейт. Бакытты кээ бирөөбүз үй бүлөдөн издейбиз, күйөөгө тийсек бактылуу болуп кетебиз деп ойлойбуз. Кээ бирөөбүз баладан издейбиз, бала төрөсөк бактылуу болуп кетебиз деп ойлойбуз. Ушунча толтура бала жасап, аялы аябай сонун же күйөөсү аябай сонун болуп туруп, бирок муңайып эле бактысыздык болуп, үшкүрүнүп, жан дүйнөсүнүн тынчтыгын таба албай аткандар абдан көп да. Аябай сонун жумушта иштейт, аябай көп акча алат. Мен ушундай бай досторум бар. Миллионерлер менен сүйлөшөм. Бирөө дагы, "Ох, мен ушунча акчам бар, мен бактылуумун" деген кишини көргөн эмесмин. Жан дүйнөсү бир нерсени тынчтык таппай эле куурап аткан, көкүрөгүндө, көңүлүндө ушундай оор нерсе турганын байкадым. Сонун үй бүлөсү бар адамдар ушундай бактысыз экенин көрдүм. Анан эле сен Айтбекова эрге тийсең бактылуу болосуң, сен бала туусаң бактылуу болосуң деп таңуулай беришет го. Балким алар чынында эле бакытты ошол нерседен тапкандыр, бирок ал силерге чак келген бакыт мага чак келбей калсачы. Мен бакытым башка нерседедир. Балким мен жана жөн эле ойлор жазып атып бактылуу болот чыгармын. Балким мен интервью берип атып же алып атып бактылуу болот чыгармын. Балким мен өзүмдүн тынчтыгымда, өзүмдүн үйүмдө өзүм менен сүйлөшүү менен бакытка тунаттырмын. Жаратылышка чыгуу менен бактылуумундур. Сөзсүз эле укмуш машина алып, телефон алып, же укмуш кийинип, же укмуш сулуу болуп калып, бай болуп калганда эле бактылуу болуп калат деген эреже жок экен. Жөн эле ойлор бул Назира Айтбекованын бир жеке философиясы болуп калды да. Ошол эмнеден башталды эле? Бирөө менен сырдашкым келбеди. Анан өзүм менен өзүм монолог болгон. Анан жөн эле боянга толуп калат го, көлкүт го, көкүрөк. Анан бирөө менен сүйлөшкүм келет го. Анан карасаң эле сырдашат турчу. Бир досуңа айтасың, тиги досуңа айтасың, анан кечке досуңа отуруп эле наалый бербейсиң да. Үйдө отурганда, түнчүндө жатканда, уйку келбей атканда, ой толголор ушундай буулугуп, пушайман болуп атканда сөз чыккысы келди. Мен кичинекей кезимден бери эле сүйлөгүм келе берет эле. Өзүм менен өзүм сүйлөшөт элем, күзгүн маңдайыма отуруп алып эле өзүм сүйлөй берет элем. Анан көрүнгөндө отургузуп алып эле, анан айтып берчи деп аны сүйлөтөт элем. Биягыман мындай сүйлөгүм эле келчү. Анан эфирге хит-парадка чыкканда элдер мени таанысын, артыман толтура киши чуркасын, интервью алсын, акча табайын деп чыккан эмесмин. Сүйлөйүн деп чыккам. Мен сүйлөйүн деп чыксам, Филатов кошо сүйлөйт, ой нервим кашайт да. Аябай сөзүм түгөнбөйт, продюсер мен тил угам көп сүйлөп атасың деп. Биягым толбойт, тойбойт да, сүйлөгүм келет. Анан Ала Том Алмат программасына алып бардым. Ал бирөө жазып берген нерсени жөн эле окушум керек экен. Ал дагы биягым тойбой койду, толбой койду. Анан не кылып сүйлөйм деп мынтип аудитория издеп жүрүп, анан өзүм YouTube канал ачып алып, өлө сүйлөп жыргап атам. Анан блогерлик деген нерсе сонун чыкты. Азыр маңдайыма телефонду коюп алып, ичимде эмне кайнаса, ошону сүйлөп, анан сыяма төгүп, жанагынтип телефонго жанталашып жазып, кадимкидей төрөгөн аялдай жыргайм да. Ушундай толгоо тартып анан төрөп алгандай дейм да. Ушундай ырахат берет ал нерсе. Анан
ошол жан дүйнөмдөгү кайнаган ойлор деле жөн эле ойлор деп төгүп атып эле бир китепке айланып кетти. Элдер аябай жанталашып, эмнеге жазбай калдың, жазбайсыңбы деп урушкан элдер бар. Анан ошентип блок айланып кетти. Ушинтип эле чыгып кетти. Ошол нерсе эми уланат буюрса, токтобойт. Дагы китеп жазгым келип атат, дагы көп нерсе жазгым келип атат. Китеп жазайынчы, ушул ойлорумду китеп кылып жазам деп кыйын болуп коюп эле. Жанталашып бир жакшы сүрөт тапсам эле, сүрөт таппай калсам өзүмдү өзүм тартып алып эле жаза бермей атат. Анан уланат эне бала мамилеси, жашоодогу аңдоо, сүйүү, бул философия түбөлүк экен. Бул бүтпөгөн тема экен, сүйүү темасы. Улам бир сүйүүнүн улам бир өңүтү ачылат экен, жашоонун улам бир өңүтү ачылат экен. Бир эле өңү бар деп айтсаң, жаңылат экенсиң. Анан түрдүү түстүү өңү, түрдүү түстүү даамы бар экен. Ар бирин сүрөттөп отурсаң бир өмүр жетпейт да. Ошон үчүн жазгың көкүрөңү эмне уяласа ошол нерсени чыгарып эл менен бөлүшкүм келе берет экен. Коомчулукта бизде ушундай бир багыт пайда болуп калды, билбейм, аны өзүңүз аңдайсызбы, туясызбы, билет эле болушуңуз керек. Айтбекова айтып атпайбы, Айтбекова деле жүрбөйбү деген нерсечи, өзгөчө бул жаш кыздарда да. Дегейт бекен. Ошондой нерсени мен угуп таң калдым. Мисалы үчүн бизде мигрант болуп Россия жергесинде көп мекендештерибиз иштейт го, көп карындаштарыбыз иштейт. Анан ошолор мындай көбү аябай эркин болуп кеткен дейт да. Эркиндик дегенде кандай, баягы көп баскан жагынан. Анан эмне десе Айтбекова айтып атпайбы, Айтбекова деп атпайбы депчи. Ошол нерсе сиздин жоопкерчиликтеги нерсе эмеспи? Бир менин артымда келаткан коомду, жаштарды туура эмес жака багыттап алдым деген коркунуч жокпу сизде? Себеби дегенде сиз айтып аткан нерсе эркиндик, бул сиз окуп, билимдүү, практикада көптү көргөн адам катары анан айтып атасыз да. Алар жаш секелек кыздар. Көрсөм монтип ачынып жүрсө болот турбайбы, көрсөм монтип чечинип жүрсө болот турбайбы деген нерсе сиздин жоопкерчиликте болуп калбайбы? Мен ар бир жазып атканда ойлонуп жазам, ар бир сүрөт чыгарып атканда ойлонуп чыгарам. Мен көрөрмандарымдын алдында дайыма жоопкерчиликти туям. Мисалы үчүн бейжай бир нерсени жарнамалабайм, бейжай нерселерди чыгара бербейм. Бирок мен чыгарган нерсени эл кантип кабылдайт, мен чыгарган нерсенин кайсынысын өзүнө алат, кайсынысын калтырып коет. Мен мисалы үчүн эркиндик бар жерде чоң жоопкерчилик бар деп айтам да. Ал эркиндигин алып жоопкерчилигин ала албаса күнөө кимде? Өзүндө. Ар бир адам бул жашоодо жоопкерчиликти Айтбековага оодарбаш керек. Же Садыр Жапаровго, же Даурөгө оодарбаш керек жоопкерчиликти. Ар бир адам өзүнө өзү жоопкерчиликтүү. Эркиндик, эмнеге ал эркиндик деп атат? Анткени үйүндө ушундай кысылган нерседе жашаган, түрмөдө жашаган. Бул болбойт, тиги болбойт, муну кылба, тигини кылба, тыя берген үй бүлөдө жашаган нерсе. Эркиндик ушул экен деп анан тайраңдап кетет. Башына бир жанагындай менин башыма түшкөн бир балка түшпөйүн, ал тайраңдайт. Анан балка менен башка жегенден кийин жанагы үйдөгү түрмөсү таяктын булучу. Азыр эркиндик Айтбек айтып атпайбы деген эркиндик таяктын булучу. Анан качан гана бул таяктын учунан төөгө бир жегенден кийин анан мындай баланска келет, ортосун табат. Биз дайыма ошол балансты табууда, алтын ортону табууда кыйналабыз. Же бул учуна кирип чүмүккөнүп кетебиз биротоло, же бул учуна кирип кетебиз, биротоло чечинип кетебиз. Ошон үчүн алтын ортону табышыбыз керек, алтын ортодо жашашыбыз керек деп ойлойм. Алтын ортону ар бир адам
өзү жашап өтүп, даамдап өтүп, татып отуруп, анан табат. Демек, сиз кылган нерселерди, сиз жасап аткан нерселерди, эгерде кимдир бирөө кайталайм десе, бул адашуу. Түздөн түз кайталоо бул адашуу. Назира Айтбекованын ар бир сөзүн көкүрөгүнө салып, өзүнүн тегирменинен өткөрүш керек да. Балким Айтбекованын айтканы бүкүлү чыкпай калаттыр. Же бүкүлү чыгаттыр. Ошон үчүн менин көйнөгүмдү дайым эле кийип, менин тапчыкемди дайым эле кие бербегиле да. Ал нерсе чыгып келбеши мүмкүн, чыгып келиши мүмкүн. Өзүңөрдүн дараметиңерге, аң сезимиңерге, өзүңөрдүн билимиңерге, деңгээлиңерге жараша чактап, баптап, анан туурасын өзүңөр менен кошо сиңирип, анан жашашыңар керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн баардыгы эле Айтбекова боло албайт да. Айтбекованы кумир тутуп, тим эле Айтбековадай болом деген күндө дагы Айтбекова боло албайсыңар да. Айтбекова ал башка, сен башкасың. Сен өзүңдүн уникалдуулугуңду табышың керек. Ооба, мен жанагы башыман өткөн тажрыйбаларды ук, көкүрөгүңө сиңир, анан өзүңдүн тегирмениңен өткөр. Сиз пост жазганда кээде болот, мезгил менен бул нерсе кайталанат, атайын пландалган сыяктуу да, ачык сүрөттөр чыгат го. Ошонун аркасында эмне жатат? Башында мындай аңдабай чыгаргам, биринчи чыгарганда. Мен сулуу аял турбаймбы деп ажырашкандан кийин. Ким кеңеш берди эле ошол нерсе? Ким түрткү болду? Эч ким, өзүм. Өзүңүз эле? Өзүм. Анткени ажырашкандан кийин ар бир ажырашкан аялда өксүк комплекси пайда боло баштайт. Мен кем турбаймбы? Мен таштанды турбаймбы? Мен бир эркек сүйбөй турбайбы? Деген өксүктө жашаган учурда эмнегедир сулуу ооз сүрөткө түшкүм келди. Лев Бабенко менен сүйлөштүм. Бирок андай өңүттө болот деп такырымда элес алган эмесмин. Жөн эле көйнөк менен эле мындай болуп чөт окшобойм деп ойлоп турмун. Ал Бабенканын немеси сууга алып барып алып, анан суу ич кийимим чечиштирип алып, суу чачып, анан тартып, анан сүрөтү чыкканда эле иттей жагып калды. Өзүм жактым. Биринчи жолу өзүмө аял катары жактым. Элестет. Мурун өзүңдү аял катары кабылдачу эмессиң да. Эркек болчусуң, досторуңа братишка болчусуң, сени мындай жүрү кыздарга дегиси келчү, мындай эркектин энергия чыгып турчу, аялдыгыңды тааный элек учурда, анан ошол сүрөт чыгып калды да. Мен сулуу аял турбаймбы? Мен ушундай сексуалдуу аял турбаймбы? Мен аял жыттанып турбаймбы? Мен көрсө өзүмө ушундайынан жагат турбаймбы деп, анан өзүм суктанып чыгарган сүрөтүм ажиотаж болуп кетти. Аябай коомчулуктан тепки жедим. Анан ошондо бир көйгөйдү көрдүм. Адамдар өзүн өзү кабыл алууда кыйналат экен. Сексуалдык жактан баардык нерсебизди бууп койгон экенбиз. Ал көмүп койгон ар жагыбыз чирип, ириңдеп кеткен экен. Советтер Союзунда секс жок деп коюп, анан укмуш нерселердин баары болчу эле го. Ошол нерсе калып калган экен. Биз ошол нерсебиз көзүбүздү таңып, кулагыбызды жапырып, оозубузду минтип алып, аборттордун түрү жасалып атат, балдарыбыз таштанды ташталып атат, жана сифилис, спидтин баары күчөп атат. Эмнеден улам? Жыныстык тарбиянын, таалимдин жоктугу, маданияттын жоктугунан улам. Бул чоң көйгөй турбайбы деген көйгөйлөр чыкты. Айтор далай көйгөй чыкты. Биз радикалдашып баратыптырбыз деген көйгөй чыкты. Анан ошол көйгөйлөрдүн үстүнөн иштеш керек экен деген нерсе чыкты. Андан кийинки сүрөттөр атайын кыжынып, мындай кажынып чыгарган, мындай тентектигим ойгонуп чыгарган. Ушуну эле каалап атасыңарбы? Көчүк эле көрө элекпи? Көчүк деңгээлде калып калыптырсыңарбы? Деген темада андан кийинки сүрөттөр чыга баштады. Бирок пайдасы элдин баары сырткы эле мондай жылаңач денеге, төшкө, көчкө эле үңүлбөй,
ошол денени ташып жүргөн адамдын көкүрөгүндө эмне бар деген нерсе. Көчүк деңгээлинен өтүп көкүрөк деңгээлге өтө турган болсо, ал кишинин жан дүйнөсү эмне деп чыркырап атат деген нерсеге көңүл бурганга мүмкүнчүлүк берди. Азыр ачык сүрөт чыгарсам тепки жок баягыдай. Болот эми 5-6 неме келе соолор. А бирок көбүн эсе Айтбекованын көчкүн эле аңдыйбай айтып аткан кебине маани урбайсыңбы деген адамдар аябай көбөйүп кетти да. Демек адамдардын менин жоопкерчилигим демек ушунда экен. Мен адамдарды сонун өзгөртө алып турбаймынбы? Тетиги көт деңгээлде эле кала бербей, башка деңгээлге өткөрө алып турбаймынбы деген нерсе пайда болду. Анан ушундай каттар келет, Айтбекова өлө өзгөрдүм мен. Жашоомду башкача нокко өзгөрттүң. Сен мени жашоомду буруп салдың деген ушундай ыраазычылык каттарды көргөндө, мен туура жолдо, туура нукта баратыптырмын деген ойго арасы кептелесиң да. Орто кезде Назиреже өзүңүздүн жеке ойлордон сырткары ошол кат куржунга келди делген тема менен, ошондой багыт менен бир топ зордук, зомбулук үй бүлөгө тиешелүү постторду жазып калдыңыз эле да. Ошол нерсе чындап жашоо турмуштан чыныгы сиздин катталуучулардан келген каттар беле же атайын бизде эл аралык уюмдар бар, ар кандай багытта иш алып барган уюмдар бар, ошолордун заказы беле? Мен ошол аябай өкүндүрдү да, анткени ошол суроону көбү берди. Бул дагы эле көзүбүздү ор койгон бир көйгөйгө таңып алып, ошол көйгөйдү көргүбүз келбей, кулагыбызды жапырып атканыбыздын дагы бир белгиси. Ар бир үй бүлөдө өзүнүн атасы, чоң атасы, тай атасы, бир тууганы кадимкидей кенедей кызга кол салып, зордуктап атканын, ал кыз үнүн чыгара албай атканын көрбөй атканыбыз мени ыйлатты. 15 жаштагы кыз Назиреже атам мага кол салып атат дегенде эмне кыларымды билбей калдым. Жок, ошол нерсе Назиреже таппай калдым. Чынында эле болгон окуя. Заказ боюнча бир да пост чыгарбайсыз. Заказ боюнча акча төлөп, энпошниктер деген нерсе жок. Мен эң өкүнүчтүүсүчү, бизде ошондой толтура энполор, ушул көйгөйлөрдүн үстүндө иштеген энполор ушундай көп туруп, мен ошол каттар менен жападан жалгыз калып калдым. Ушундай килейге мамлекетте, ушундай сотторубуз бар, адвокаттарыбыз, юристтерибиз бар өлкөдө, мыйзам талаасында иштеп аткан өлкөдө ошол каттар менен жападан жалгыз калып калдым. Мен кандай сындым, кандай депрессияга баттым, жардам эч кимден болгон жок. Психологдордон жалдырадым, пожалуйста, психологдор мындай бергилечи номерлериңерди. Психологдор берет номерин, бул психологдорго жазгылагыздар деп жазасың. Биринчи, экинчи сеансын бекер кылат, андан кийинки сеансын очойтуп, жана бекер кылган акчасын чыгарып, баасын коюп коет да. Деп анан бир атайын ушундай чоң конференцияга чакырды ошол каттарды чыгарып атканда. Аякта акыйкатчылар болду, укук коргоочулар болду, ошол энпошниктер болду, ошол жанагындай аялдарды коргоо уюмдары болду. Анан ошол жакта тызылдап ыйладым. Мен жалгыз калып калдым, мени эч ким карабай эле. Мен ошол каттарга көмүлүп, ошол кыздардын ыйында көмүлүп калып калдым. Жыйынтык эч кандай болгон жокпу? Мамлекеттен бирөөңөр сурап койгулачы, милиционерлер келгиле, ким зордуктап атат дейгилечи, иш ачкылачы. Бизде андай мыйзам жок. Биз колубуз менен кармалганда гана анан ушул иш козголот. Балким жөн эле неметип аткандыр деп көз жаздымда калтырып койгону мени аябай өкүндүрдү. Дагы деле болсо ошол кыздар азыркы тапта зордукталып атат. Дагы деле болсо ошондой кордук көрүп атат биздин кенедей кыздар. Анткени ата-энелер тууганды билет, бала жасаганды билет, талтайып жатканды билет. Анан балдарын тайкесине, байкесине,
ата энесине минтип жоопкерчиликти оодарып коюп, кимди ким көрдү буржубайды танбастı. Өздөрүнүн жанын багып, чет өлкөгө чыгып кетет. Ал балам эмне болот? Түрткүнчүк болот. Эркек балдар зордукталып атат. Эркек балдар зордукталып атат. Назир эже ушуну чыгарбай эле коюңузчу, жөн эле жан дүйнөмдү ачыктайын деп эле жаздым. Мени ушунча киши зордуктап кеткен учурунда деген момундай балдар келет. Ошону көргүбүз келбей атканы, Аскат ошону уккубуз келбей атканы, бул Айтбекованын оюнан чыгарылып аткан каты дегени, бул Айтбекованын заказной буга очойгон акча төлөп берип атат деп мындай көз жазында калтырып койгону, даже ошондой энпош, ошол жаатта иштеп аткан энпошниктердин кайдыгер карап койгону мени өкүндүрүп атат. Мен бир ошол жайы бою ошол каттарды алдым. Августта чет өлкөгө чыгып кеттим, 1 ай жүрдүм Европада. Анан февралга чейин көмөлөмөн жаттым. Тирүү өлүк болуп жөн эле жаттым. Ал каттар мындай адамды ушундай стресске салат экен, депрессияга салат экен. Мен дайынымды таппай, жашагым келбей, соолуп жаттым. Мен жөн эле өлүк болуп жаттым. Жөн эле үйдө өлүк, тамак жебей, ичпей. Анан ар кандай тренингтерге барып атып, ар кандай психологдор менен иштешип атып, азыр Айтбекова өзүнүн нугуна келип нормалдашкан учуру азыр. Мен түшүндүм, жалгыз колуман келбейт экен бул нерсе. Мен жалгыз токой боло албайт экенмин. Мен токой болуш үчүн силердин жардамыңар керек экен. Массалык маалымат каражаттар, журналисттер, укук коргоочулар, акыйкатчылар, юристтер, адвокаттар баарыңардын жардамыңар керек экен. Мамлекет, президент, сиздин жардамыңыз керек экен. Өзүңүздүн атыңыздан ошол нерсени баягы өзүңүздүн жоопкерчиликтен бошотуп, баягы мен айттым, көрдүм и айттым деген нерсе болуш үчүн керектүү тараптарга кайрылдыңызбы расмий түрдө? Мени конференцияга толуптура кишилер чакырып атты. Мен ошол эле передачаларга толуптура киши, ошол эле милиция кызматкерлери, укук коргоочулар, акыйкатчы, ошолор менен бетине бет жардам бергилечи, монт келечи. Да, рахмат, ошо Атыр Абдрахматова учурунда акыйкатчы. Жалгыз эле ошол эже менен ызылдашып, тызылдап, эже бул катка көңүл бөлүп коюңузчу, эже муну айтыңызчы, эже буга чалыңызчы деп атып. Бир аз жылыш болду. Азыр ошол теманы көтөргөндөн кийин мындай жарасын бириңин сыгып койдум да. Анан азыр Азаттык, BBC, ар кандай телеканалдар келип, интервью алып, ошол темада биз мындай неме жүргүзүп аттык элек дегендер, бул конференциябызга катышып берсеңер дегендер азыр көп. YouTube каналда, программаларыңызда ар кандай психолог, парапсихолог, эл көргөн адамдар, нумерологдор конок болот да сизде. Ошолордун бирине өзүңүз тууралуу, өзүңүздүн тагдырыңыз тууралуу, өзүңүздүн келечек тууралуу билип алуу максатында кайрылган учурлар болду беле? Дайым эле кайрылам. Сөз өзүм колдонуп көрүп, анан элге тартуулайм. Ал нерсе менден өтөт. Биринчи эфирге чыгаардан мурун. Өзүм нумерологко барам. Канчалык дал келет, канчалык адашуу болот? Меники дайыма дал келүү болуп, мени таң калтырган үчүн, илимий жаатта ошондой баар бир картамды түзүп берген үчүн, кызыктуу экен деп анан чакырам. Нумерологко баргам, астрологко баргам, Сюцайга баргам, хиромантка баргам. Дагы толуктура адам өзүн тааныш үчүн ошол нерселерден өтүш керек экен. Бир гана жана көз ачыктар менен иштешкеним үчүн, алар айтып койгон нерсе дайым эле дал келбегени үчүн, мен аларга барып, келечегимди салып, аны ачып көргөн эмесмин. Бирок илимий деп, жылдыздар менен эсептеп, математикалык негизде эсептегени үчүн ошол астролог байке маңдайымды отуруп алып, мен кайсы күнү эмне болуп, туулгандарым баарын жазып муантып атып, анан бүт таржымалымды чыгарып бергенде, мага ал нерсе жакты. Демек сиз кайсы учурда эмне кылыш керек экенин билет экенсиз да.
Алдын ала, жоқ, мен алдын ала, мага гороскоп түзүп берчи деп барбайм. Алдын ала мен азыр бир айдан кийин эмне болот экен деп барбайм. Ал нерсе мага жакпайт. Бирок мен киммин деп барам. Мен эмнекемин, кимкемин, менин гороскопум эмне дейт экен деп барам. Бул нерсе аябай кызыктуу жана өзүңдү таанууга сонун көмөк болот. Демек, мына ошолордун жардамы менен сиз бул жашоодогу миссия болот го, ар бир адам аткара турган. Назира Айтбекова жашоодо миссиясын таптыбы? Тапты. Кызыгычы, астролог, нумеролог, шүтсайчы, ошолордун баары айткан кебинин баары бүт баары бири-бирин тааныбайт, бирок бүт баары бирдей нерсе айтат. Анан баардыгынын айтканы менин өзүңдүн мындай жүрөк туюмуңа, өзүңдүн аңдооңо, өзүңдүн ага чейинки бир ой жүгүртүүлөрүң болот го. Меники ушундай окшойт, момундай деп өзүң бүт өзүңдүн прогнозуңду өзүң түзүп алган болосуң да. Ошолор менен аябай дал келгенде анан таң каласың да. Анткени мен айтып атпаймынбы, дайыма Айтбекова көкүрөгүнө бир нерсе кайнап эле сүйлөгүсү келе берчү кичинекей кезинен деп. Өзүм менен өзүм сүйлөшчүм айлам кеткенде деп. Анан ошол ар бир барган жерим бүт баары сенин миссияң трансформация, элди трансформация кылуу. Анан сүйлөө дейт. Говорун, птичка. Сен сүйлөшүң керек экен, элге жеткиришиң керек экен дейт. Бүт баары бирдей айткан. Ошон үчүн мындай мен ушу сүйлөгөндө, элге бир нерсе жеткизгенде, элдин аң сезимин ойготкондо шунчалык өзүмдүн ишимди жасап аткандай, жашоодо бир маанилүү, маңыздуу жашап аткандай, элге пайдам тийип аткандай сезим келет да. Жөн эле текке кетпей аткандай убактым. Жөн эле акчанын артынан кууган жокмун, жөн эле атактын артынан кууган жокмун. Мен жашоомдо негизи эле акчанын, атак деп такыр сахнага чыккан жокмун да. Мен көкүрөгүмдүн артынан чыктым, жана көкүрөгүмдүн арты менен ошол атак да келди, акча да келди. Адам баласынын жашоосунда такыр чийип салып, жок кыла албай турган нерселер болот, Назижа. Ошолордун бири бул достук да. Достук деген эмне сиз үчүн? Дос деген ким сиз үчүн? Дос деген эң биринчи өзүң дос болгондон кийинки достор тегерегинде аябай сонун адамдарым бар. Негизи эле жашоомдо ар кандай адамдар болду, бирок пейлиңе жараша адамды тартат экенсиң. Энергияңа жараша адамды тартат экенсиң. Сен досуңду көргөз, анан сенин ким экениңди айтам деген сөзгө аябай практика жүзүндө бир далил таптым десем болот да. Анткени эмнегедир тегерегимде ушундай бир башкача адамдар да. Негизи эле адамдар жөн эле келбейт экен жашоого. Ар бир адам жамандык кылган, сага көр казган адам сенин эң жакын досуң жана эң сонун, эң жакын периштең. Ушунчалык учурунда мага көр казып кеткен адамдарга ушунчалык батамды берип, жүрөгүмөн ыраазы болом. Рас эле ошол күрөк менен башка чааптырсың. Рас эле ошол анга түртүп коюп турсуң. Сен болбогондо азыр ушул жыргалчылыкка жетмек эмесмин. Сема келет. Ушул нерсе азыр эми жалпы айтылып атат да. Конкреттүү бир окуянын, конкреттүү бир досуңуздун жагдайын айтып бере аласызбы? Ошо сизге ошондой мамиле кылган. Мисалы үчүн жумушта иштеп жүргөндө аябай көп болгон ушул шоу бизнес жаатында, ушул жаатта мындай чогуу тамак ичип өлө сырдашып атсаң эле артынан бычак уруп кетмейлерчи. Атайын кимдин атын айткым келбей. Анан аябай болгон жакшылыгымды салып берип, моментип көкүрөгүмөн өсөм. Менин көзүмчө көр казып аткан экен, мага даярдап. Ал көрүнө түшүп бердим. Кийин ал мага телефон чалып кечирим сурады. Бирок мен ага тарынган жокмун.
Учурунда таарынгансыз да. Учурунда аябай ыйлагам, неге депчи, неге сен мен жамандыгымды көргөн жоксуң эле го, мен токочумду эле жедиң го, башка мен сага токоч майдан башка эмне бердим деп аябай ыйлагам. А көрсө учурунда түшүнбөйт экенсиң. Жыргадым да. Азыр кайын журтумду, күйөөмдү бүт сүйөм. Анткени мындай алар андай адамдар болмойын, сен оңолошуң кыйын экен. Болушку баары эле көчүргөнү, айланайын айттык, сен окумуштуң десе, өстүп билесиң, жизнь мен окумуштурбайм, мага эмне керек? Сүйүүгө кандай аныктама бересиз? Сүйүү сонун нерсе экен, токотканда. Сүйүү деген мындай 3 жакта түп келгенде сүйүү жакшы болот экен. Бул акылың ооба экен, жүрөгүң ооба экен, анан денең ооба экен. Анан ошол 3 ообада сүйүү даамына чыгат экен. Айтбекова ошол сүйүүсүн таба алдыбы? Жүрөгү ооба, денеси ооба, бирок акылы мындай болуп турган сүйүү азыр. Сүйүү келгенде адамга акыл эси отпускиге кетет деген сөз бар го. Балким ошол нерсе сүйүүдө акыл ашыкча болуп калбайбы? Себеби дегенде сүйүү бул сезим да. А сезим эч убакта акылга баш ийбейт. Билесиңби? Андай да сүйүү, сүйүүнүн түрлөрү бар да. Андай да сүйүү болот, мындай. Азыр мен бир нерсени өткөрүп алгым окшойт. Ошондо Назира Айтбекованын жүрөгүнүн ээси бар деп ойлойсуң. Сиз азыр айткан жооптор боюнча айтып атам. Ушуну өткөрүп ала жаздадым азыр жерденчи. Байкабай. Ичиме өшөт кетти да. Убагымда карап калдым да. Назирачы, демек жүрөгүңүздүн ээси бар. Дайыма мен жашай алмын, сулай алмын, мен дагы адаммын. Анан адам болгон соң сүйөсүң да эле, сүйдүрөсүң, уруксат бересиң. Жок, барбы, жок, ошондон айтыңызчы, барбы? Айтпайм. Жок, акылга эле баш ийбей, жүрөккө баш ийген, денеге баш ийген сезим болуп аткан соң, демек сүйүү бар да. Сезим болуп аткан соң бар да, эмне эле болот? Айттырбай деп түшүнүп албайсыңбы дейсизби? Акылдуу адам айттырбай, жактырбай билет да. Болду. Назира, эне катары, аял катары айтсаңыз да, бир уул тарбиялап атасыз. Ошол уулуңузга дал өзүңүздөй болгон өмүрлүк жар каалайт белеңиз? Каалайм. Мен деген сон жарым болгон. Жок, мен оокатка, тамакка жок болуп мындай үйдө аябай монтуп отурбасам дагы адамга аябай берилем. Достугумда дагы, сүйүүмдө дагы бекеммин. Ачык айрыммын, ичимде кирим жок, карамдык көр казып дейин деген оюм жок. Ошон үчүн бир адам жанымда болсо, ошол адамдын аябай жакшылыгын каалайм, жана жанымдагы адамдардын баары эмнегедир жашоосунда өз ордун табат, өсөт, өнүгөт. Ушундай бирдемкем бар да, трансформациядан өтүп туруп, анан мындай өсүп кетет да. Баламдын жанымда эмнеге болбосун? Болуш керек. Дал өзүңүздөй болгон келин, Ооба, жаркылдак болсун мага окшош, арамы жок болсун мага окшош, кабагы болсун. Жаным апам деп туруп рамен жасап берсе жеп берем ошону. Назирже, эл адамдары, өзгөчө маданият өкүлдөрү көпчүлүккө күзгү болот, көпчүлүк ошолорго түздөлөт го. Ошолордун айрымдары, мынакей сиздин жаныңызда эле жүргөн сахналаштар бүгүнкү күндө хиджаб жамынып оронуп жүрүшөт да. Ошолордун менен эле чогуу, ошолор менен эле катары жүргөн башкалар, мисалы сизди алып көрөлү, ал багытты алган жок өзүнүн жол катары тандаган жок да. Айтыңызчы, кыргыз кызынын образы кандай болуш керек? Десем өлө ойлонуп эткем да. Бул менин пикирим. Башкаларга дарбазасына таш ыргыткым келбейт. Канчалык деңгээлде ал нерсе балким аларга ыңгайлуу болуп аткандыр, жан дүйнөсүнүн тынчтыгына ошол нерсе берип аткандыр. Аны айта албайм. Бирок башынан эле ушул нерсеге көңүлүм жаткан жок. Мага көрмандарым мисалы үчүн жок салынбайсыңбы, анан тигиндей мындай дейт.
мен салынсам жолукка, ооба, жолук салынгым келет. Салынсам көшөгөнүн артында салынам. Салынсам кайнене кайнатам алдында салынам. Бирок кыргыздын мындай келини катарым деп жолукту артка салынып. Анан кыргыздын кыздары дайыма эркин болгон, ат жалында шамал менен кошо ойношкон, керек болсо атайын зоот кийимдерди кийип алып душманды көздөй чогуу чабуул кылышкан. Кыргыздын аялы, кыргыздын кызы ал тээ башынан эле бир уникалдуу, башкача болгон деп ойлойм да. Ал сыртта дагы жоолор менен сайышкан, ичте дагы шөкөттөрүн тагынып алып, кымырылып, аял экенин унуткан эмес. Бардык жагынан төп келген, бап келген. Биздин азыркы кыргыз кыздары да ошондой. Мен канча өлкө кыдырайын, биздин кыргыз кыздардай тың, ийкемдүү, элпек, мындай бардык иш колунан келген, ажарынан дагы, тилинен да, дилинен да келген аял көрө элекмин. Ар кандай эми 5 кол тең эмес дейт. Ар кандай мен ошол кыргыз кызын аябай билимдүү көргүм келет. Көп китеп окуган аял көргүм келет. Кыргыз кызын даанышман көргүм келет. Кыргыз кызын эркин көргүм келет. Бардык жагынан мыкты көргүм келет. Анан чүмкөнү канчалык деңгээлде аялга эркиндик берет, аны чындап түшүнө албайтам. Ошол чүмкөнү менен кыргыз кыздары эмнеге жетип атат түшүнбөй элемин. Бул нерсеге балким алардын көзү менен караганда, алардын терезесинен баш бакканда көрүнөттүр, бирок мага дайыма ошондой жамынган кыздар келет. Азыр эже сыгылып атам деп ыйлагандарды көп кездештирдим. Ошол нерсесин хиджабын чечип салып, такыр башка өңүткө өзгөрүлүп өсүп кеткен кыздарды көрдүм. Анан ошол тууралуу интервью кылсамбы деп ойлоп жүрөм. Маекчилерим даяр. Мурун жамынып жүрүп, азыр эмнеге чечинип салдыңар? Бул силерге эмне берди деген программа жасагым келип атат да. Анткени жамынган учурунда кодуланып, тескерисинче огош бетер сырты менен кошо ичи жабылып, стресске түшүп, депрессияга түшүп ушинткен экен. Азыр сырты ачылып, ичи кошо ачылып, ушунчалык билим алып, бийиктеп, көп ийгиликке жеткен, бизнес жаатын ийгиликке жеткен сонун айымдарды тааныйм да. Анан балким ал чүпүрөккө байланыштуу эместир. Балким психологиялык жактан дагы кыздарыбыз билбейм, алсыз болуп атабы, Кудайды издеп атчабы. Бирок Кудайды мен динден тапкан жокмун. Кудайды мен көкүрөгүмөн таптым, өзүмөн таптым. Анан ошо динге жамынып, жолук кийинип, ошентип алып, туура эмес иш кылып, туура эмес багытта жүрүп, анан бирок акыл деңгээли, парасаты, адамгерчилиги өсүп кетти деген адамды чанда жолуктурдум да. Демек, дин дагы, кийим дагы адамды оңдобойт экен. Адамды өзү менен өзү жылаңач калып, өзү менен өзү беттешип, өзүн өзү күзгүдөн жылаңач көргөндөн уялбай, тике караганда, чындык жылаңач чындыгына карай алганда, анан адам өзгөрүлөт экен. Антип бекинип, качып, өзүңдүн жараңан качып, мен намаз окуп койсом жарамдын баары айыгып калат дегенден жара айыкпайт экен. Демек бул өзүн өзү алдоо. Өзүңдү өзүң алдоо экен. Ошон үчүн башкача жолдорду да карап көргүлө. Эгер депрессия болуп атсаңар, стресс болуп атсаңар, сөзсүз китеп окугула, психологдорго баргыла, сүйлөшкүлө, изденгиле. Кудайды табуунун жолу, Кудайга жакындоонун жолу, өзүңдү табуунун, өзүңдүн ырахатыңдын, бакытты табуунун жолун башка жактан таптым.
деп ойлойм. Билбейм, балким мен жаңылышып аткандырмын, бирок кыргыздын кызын мен мындай чүмкөнгөн эмес, мындай ачык кыргыздын кызын билимдүү, тайманбаган, мындай бүтүн дүйнөнү башкарган ушундай өңүттө көргүм келип атат. Адамдын аң сезими менен келе турган мындай бир белгилүү бир учурда, белгилүү бир жагдайда адамда бир ойгоно турган сезим бар да, бул Кудай деген сезим. Назира Айтбекова биринчи жолу качан аң сезим менен туюп, жан дүйнөсү менен сезип, качан Кудай деди? 9-класста билем, 8-класста билем. Кайсы класста экенин эсимде, 8-9 дейм. Мектепке бардым, анан кыздардын баары аябай мактанып аттыр. Бирөөсүнүн атасы көйнөк саппердир, бирөөсүнүн атасы сабагынан жардам берет экен. Анан үйгө аябай ызаланып ыйлап келдим. Эмнеге менин атам жок? Эмнеге мага антип эч ким кылбайт дедим дагы. Анан мындан кийин менин атам Кудай деп өзүм белгиледим. Мен эмне кааласам Кудай аткарат дедим. Анан Кудай мени ушундай эркелетет, мен Кудайдын сүйүктүү кызы болом дедим. Дээрим менен чын эле ошондой болду. Кадимкидей байланыш түзүлдү. Кадимкидей туйдум. Кадимкидей мээримин төктү. Жөн эле оозуман чыккан сөздүн баарын аткара берди. Мен мугалимдин кызымын, апам 2,5 миң сом айлык алса керек анда. Ал айлык менен мен килейген эл аралык Ататүрк Ала Тоо университетинде окуу мүмкүн эмес болчу. Туруп мен Кудай дедим, мен университетте окушум керек. Чоң университетте окусам, анан англис тилин, анан ушундай башка тилдерди үйрөнсөм дедим. Кудай деди, олимпиадага катыштырды, республикадан 2-орун алып калдым дагы. Дароо Ататүрк Ала Тоо университетинин проректору эч кимди чакырган жок, мен эле. Жөн эле Назира, сени бекер окуталы, бас деп эле алып кетти. Чудабы, кереметпи, керемет. Анан жаттым дагы. Кудай дедим. Мектепте экстерна бүтүрдүм. Мыкты окуучу болгум келатат дедим. Мыкты окуучу деген лента тагындым. Укмуш Айтбекова деген дүңгүрөнүп бүтүрдүм. Университетке тапшырдым. Анан университетти багындырыш керек болду. Анан айттым, Кудай, мен эфирге чыккым келип атат. Аябай көкүрөгүм ушуну самып атат. Экранды каалап атам дедим. Кебетем тигил болсо, бетим кызыл, айылдан келген кыз болсоң. Анан 200-дөгөн адам ушундай моделдик сырткар ушундай адамдардын арасынан мен өтүп кеттим, тилим бап келип, боюм чак келип, Айтбек Филатовго. Анан хит парадтан укмуш чыгып кеттим. Анан күйөөмдү көрүп калдым. Анан айттым, мага башка эркектин кереги жок, мен ушуга тием дедим. Анан ошого тийдим. 5 жылдан кийин. Анан айттым, кайнэжемдин баласын көрүп калып, өлө жагып калды, аябай акылдуу, кыйын бала экен деп. Кудай эркек каалайм, анан кайнэжемдин баласындай болсун дедим. Ошондой ул төрөдүм. Экөө туулган күнү бир күндө, экөөнүн 22-сентябрда. Табигый өздөрүнүн эле мөөнөт сааты менен төрөлгөн. Же ошого азыркы медицинанын жардамы менен жасалган. Табигый ошондой болуп калды. Сиз сураган үчүн. Мен сураган үчүн. Анан мен Кудайдан кандай эмне сурабайын азыркыга чейин. Кудай, суранам, мондай жасап берчи, суранам дегенде, ал ошол нерсе мейли көйнөк болсун, мейли бирдемке болсун, мээме бирдеме келсе, ал нерсе аткарыла берет. Ошон үчүн көп нерсе сурабайм. Мага ушул көрпенделик, жөн эле пенде болуп жашаган, күнүмдүк тиричилик менен алып бурушкан, анан эртең кандай күн болот болду экен деген, эртеңкимди билбеген адам болуп жашаганды маанисин, маңызын түшүнүп алдым.
анан алдын ала баарын билип жашагандын ырахаты жок. Ошон үчүн бир нерсени дагы Кудай тигине берсин, муну берсин десең бере берет экен. Анан ошон үчүн Кудай тагдырымды сага тапшырдым. Мага кандай жакшы болсо ошондой сюрпризтерин алдыда даярдай берчи. Мен баарына макулмун деген жашоого өтүп алдым. Анан азыр эртеңки күндүн сюрпризин кичинекей кыз күткөндөй күтүп, бүгүн сонун нерсе болду деген нерсе менен жашаганга өтүп алдым. Кудайдын кызы Назира, эгер сизге кимдир бирөө кайрылып, кыргыз эли үчүн Кудайдан бир тилек кылып, дуба кылып, бир нерсе сурачы десе, эл үчүн эмне сурайт элеңиз азыр? Чын эле ушунген болгон. Ушундай окуя айтып берейинби? Мен жанымда досторум мени бир башкача кыз көрөт да. Касиеттүү көрөбү, жемне көрөт, эмне иш кылса бир байке коронавирус учурунда аябай телефон чалып алып ыйлады. Назира, сен өзгөчө кызсың, сен Кудайдын кызысың, мен билем. Сенин эмне десең ошол аткарарларың билем. Суранам, аялым катуу болуп атат. Тиги дүйнөгө кетип калыш болуп атат. Бөйрөгү өзүнүкү эмес экен да, эки бөйрөгү тең. Боору да өзүнүкү эмес, беш кылып ушундай экен да. Анан коронавирус учурунда андайлар биринчи кетип атпады беле. Анан суранам Кудайдан сурап берчи деп атпайбы? Анан мен тек күлдүм да жөн турчу депчи. Андай. Этибар алган жокмун анан. Анан мейле кылса на всякий пожар сурап коеюнчу эмне. Кудай жардам берип койчу, ушу киши аябай суранып атат, аялын жакшы көрөт окшойт деп. Жөн эле сурап койсоң, чын эле жашап кеттир да. Анан кийин байке чөнтөгүмө бир нече доллар салып, аябай чай ичип койчу деп, укмуш батасын берип, рахматын айтып, азыркыга чейин сонун мамиледебиз да. Анан мындай окуялар дагы болгон да, иш кылсачы. Анан сен айткандай Кудайдан мен дайыма эл үчүн суранам, кызматым дагы эл үчүн. Ошон үчүн баягы улуу касиетибизге, мурунку көрөнгөбүзгө, мурунку тамырыбызга келип Кыргызстаныбыз өнүксө экен дейбиз. Аң сезимди мурун кыргыздар айкөл болгон, мурун кыргыздар аң сезимдүү болгон, көкүрөгү менен туйган, алар сөз менен ашмалтай болгон эмес, көз менен сүйлөшкөн, көкүрөк менен сүйлөшкөн деп айтылат го. Ошол нерсеге баргым келет да. Анан ошол нерсени туйгум келет. Мен ал нерсени уулум менен практика кылдым. Кыйкырып, өкүрүп, ажылдап, анан эй бала сен моминтин деп айткан жокмун. Кадимкидей көкүрөгүмдө эмне турса балам ошону окуганын сездим. Анан адамдар ушинтип бири-бирин окуйт турбайбы? Жаныбарлар да ушинтип бири-бирин сүйлөбөй эле түшүнөт го. Биз деле ошондой ала турбайбызбы деген нерсеге өңүткө өттүм. Интуиция. Интуитивно бири-бириңдин көкүрөгүңдөгү сезимди сезесиң. Же болсо курбум менен, мисалы үчүн, курбумду эстесем эле дароо алчалат, бастамага чейбиз депчи. Ушундай интуитивдик бир бизге билинбеген, биз аңдабаган бир нерселер болот да жашоодо. Аны көп эле адамдар айтпекке жомок айтып атат дешим мүмкүн, бирок аны көкүрөгү менен туйган адамдар ал нерсени дайыма эле жасашат да. Ошон үчүн кыргыз элиме ошол биягы азыр уктап жатат, койгонсо экен деп тилейм. Эл жерибизде тынчтык болсо экен деп тилейм. Токчулук болсо экен, баягы пейилибизден жазбасак экен деп тилейм. Кыргыздын меймандостугу, пейили аңыз кеп болуп айтылышы керек деп ойлойм. Жолдогуларым, жолоочуларым баарын чакырып эле бас кел нанос дейди. Өткөндө Темировкага ушу тайларыма бардым. Көчөдөн киши кетип баратса деле, туристтер өтүп баратса деле, казактар кетип барса, ай бас деп аттан түшүрүп эле нанос ичимен ойлодум да мындай. Айым нанос тийгиси келбей атса эле кыйындап эле тите бересиңер десем, тетиги үнүм айтып атпайбы ичимде. Назира, кыргыз эли ушундай болгон да. Ушул пейил жакшы да кайра. Ырыс кылуу, эл ошонус менен ырыс кылуубуз. Канчалык берген сайын ошончолук Кудай берет да бизге. Монтип чачкан сайын Кудайдан келет экен. Деп анан ошол нерсени аңдоону тилейт элем Кудайдан. Кудай Таалам менен пендесинин ортосунда экөөнү байланыштырган бул сүйүү дейт. Ал эми чектеген нерсе бул күнөө деп айтылат да.
Күнөө деген сөзгө кандай маани бересиз? Мен ушу дин тутунбайм дегеним ушундан улам чыкканда Курандан балким окуп көрүп трактовкасын туура кылышым керек. Мен дайыма динчил адамдар менен сүйлөшүп, алар менен маек курганым себеби да ошол. Мен аябай түшүнгүм келет эмнеге экенин. Бирок жашоону ак, анан кара, күнөө эмес деп бөлүп койгон такыр түшүнбөйм. Кудай алдында күнөө деген нерсе жок деп ойлойм. Кудай баарыбызга автоматтык түрдө абсолюттук сүйүүнү берет деп ойлойм. Баарыбызды бирдей, мен Айтбекованын Кудайдын кызы экенмин деп Айтбекованы эле өзгөчө сүйбөйт, же Арстан Алай Кудай экен деп эле Арстан Алай өзүнчө болбойт. Ар бирибизде Кудайга болгон мээрим бар. Бирок ошол мээримди канчалык деңгээлде алып атабыз, сенин ёмкостуң, сенин идишиң кандай кеп ошондо кенедей чыныбы, бадавотпу, флягабы, казанбы, кандай ошого жараша деп ойлойм. Анан күнөө болсо, мен жаңылганды жакшы көрөм. Балама айтам, балам, жаңыл, туура эмес иштерди жаса, мүдүрүлүп көр, 2 ал. 2 алган бала 5тин маанисин, маңызын түшүнө баштайт. Деп айтам, жыгылган бала соо жүргөндүн маанисин түшүнө баштайт. Жаса. Ошон үчүн адамдарга айтат элем, дин бизди аябай чектеп койгондой сезилет. Бизге жашоону түшүнүүгө, жашоону даамдаганга уруксат бербей аткандай, дин бизди Кудайдан алыстатып аткандай түшүнөм мен. Анткени Кудайды бир тозок деп коркутабыз, Кудайды жаман көргөзөбүз, Кудайга өзүбүздүн кейпибизди кийгизип алганбыз, пенделик ой жүгүртүүнү кийгизип алганбыз. Кудай деген андай эмес. Ал мен үчүн абсолюттук сүйүү, абсолюттук мээрим, абсолюттук башка нерсе. Биз күнөө кетирип тажрыйба алган сайын биз өсөбүз, аңдайбыз, Кудайга жакындайбыз. Ошондуктан күнөө кетиргиле деп. Парапсихолог Мелис Карабековдун жанында көп жүрүп калдым. Ошол киши да көп айтат эле да, күнөө деген өзү кыргызда болгон эмес. Адашуу, жаңылуу деген бар, а күнөө деген жок. Демек, сиздин дагы ой ошол эле, Кудай менен пенденин ортосунда жаңылуу, адашуу деген нерсе болот, а күнөө деген жок. Күнөө, именно ошол күнөө деген сөз бизди Кудайдан алыстатат. Күнөө деген сөздүн мааниси эмес, сөздүн өзү алыстатып атат. Бул нерсе күнөө да, анан тиги күнөө да дей берип, Кудайды тааныганга уруксат бербей атпайбызбы? Биз канчалык, мен өзүмдү канчалык жаңылып, жазып, неме кетирип, өзүмдү өзүм тааныган сайын мен Кудайга ушундай жакындап атпаймынбы? Эң акыркы суроо, Назиреже. Сельва – современный онлайн-сервис, классифайд и маркетплейс с доставкой. Теперь покупать и продавать легко. Заказывайте товары, продвигайте свой бизнес. И самое главное, что Сельва доставит все в сохранности. Сельва. Удобно, когда все рядом. Эгер Кыргызстандын президенти өзүнүн ыйгарым укуктарын бир күнгө бере турган болсо, эмне кылмаксыз? Неге бере эле күнөй? Эгер сиз президент болсоңуз берипсиз. Демек, саясатка келечекте баш багуу, аттануу ниет бар окшойт, план бар окшойт, Лидер айым катары. Көкүрөгүмдүн көрөгөчтүгү, бул көкүрөгүмө, өзүмдүн калыстыгыма таянуу менен болгум келет эле. Даанышмандыгыма, же болбосо биринчи леди болгум келет эле. Бирок эгер президент ажоолук мага ушундай укук берилип калса, жанымдагы жүргөн көрөгөч, акылдуу досторуңду, өлө мындай тааныштарыңды укмуш менден кыйын кишилердин баарын чогултуп туруп, бир сонун команда түзүп, ынтымакташтырып туруп,
бир багыт гана бермекмин. Кыргызстан өнүгүшү. Кыргызстанда бир эле желек бар. Ал Кыргызстандын туусу демекмин. Партияга бөлүнүп алып, ар кандай туу көтөрүп, анан ошондой адамдарды ээрчитип, анан ошондой агымдарды ээрчитмек эместирмин. Жөн эле бир эле кыргыз бар, бир эле кыргыздын туусу бар деген нерсенин алдында жыймактырмын деп ойлойм да. Анткени кыргыздын өзүнүн философиясы бийик, терең, башка билбейм, ошол нерсеге көбүрөөк үгүттөмөкмүн, кыргызды көбүрөөк таанытмакмын, кыргыз тамыры менен бекем болмок, ошого багыттамакмын деп ойлойм. Эми Кудайдын кызы буюрса, Кудайга кайрылып, балким бул күн дагы алыс эмес чыгар. Назир эже, бир нече суроолорду айланасында сүйлөштүк. Программанын башында айттыңыз, мен сүйлөшкөндөн, мен маек кургандан, мен айтып бергенден мен жеңилдейм, рахаттайм, рахаттанам деп. Программанын жүрүшүндө ушул нерселер болдубу? Мен дайыма сүйлөгөндө рахат алам да, көкүрөгүмдү тааныткандан рахат алам, ичимдеги буктун баарын айтып сыртка чыгаргандан рахат алам. Мен азыр аябай сонун жеңилдеп, жыргап, энергиятуу болуп, дагы сүйлөгүм келип, Аскат бүтүнбүч дагы сурачы. Дагы эмне суроогуң калды дегим келди. Мен интервью алгандан дагы, уккандан да ошончо эргип алам. Анткени аябай берилип сүңгүп, биз сүйлөшүп атканда транс абалында болобуз да. Азыр мисалы сен трансқа кирдиң, мен трансқа кирдим. Биз башка дүйнөдө калгыдык, бизди көргөн эл дагы башка трансқа кирдик. Кыргыздын өзгөчөлүгү ошондого дейм. Транста. Мына ушул нерсени көрөрмандарыбыз канчалык деңгээлде сезип туй алат, программаны көрүп өз бааларын берсин. Сизге берген суроолорго өздөрү дагы атуу катары, Кудайдын пендеси катары жооп бергенге аракет кылып көрсүн. Балким сиз мен туйган нерселерди балким алар дагы туй алат. Назир эже, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге сизге рахмат. Чыгармачылык ийгилик. Рахмат силерге да. Кар кишилерди айтчу эле, негизи да көбүнчө. Бир буту көрдө, бир буту жерде турат депчи. Андай эмес экен көрсө. Тирүү адамдын бир буту көрдө, бир буту жерде. Любой жашап, Кайсы куракта болбосун, кайсы курак болбосун. Ошол